Канча бүгүн аталып кеткендей Кыргызстанда уун запасы канча мисалы уун күнүмдүк Эми Кум шекер, туз, май. анын баары бар. канча Анын бар? Анын баары бар. Канча миң тонна бар? 3 айдын тегерегине расчет болот. Бул негизи баягы биздин эмес боюнча. Ал резервде турат да. Резервде туруш керек. Жеке склад резервин Канча бар? болбойт да. Мисалы үчүн эмне үчүн бүгүн Эми ушул маселе жаралып атат да, элдин жок, элге чыгып эмне үчүн айтылбай атат? Мынча Эмнени? бизде запас бар, кооптонбогула. Кооптонгон дүрбөлөңдөп жанагы бааны азыр өстүрүп таштап мына атат. муну ушунун баарын кечирип коюңузчу. Ушунун баарын кимдер чыгарып атат? Мына ушу жердеги эле азыркы 4 киши отуруп алып биз бакылдап атабыз да. Ооба. Тиги жок, бул жок депчи. А бизде ар бир бакылдаган жокпуз. жок, жакшы нерсе. Жакшы нерсе ал. Бакылдабай деп айтпайбыз. Ал Сиз бакылдаңыз аны. ал эмне үчүн? Ал мына бүгүнкү күнү баары угат, кыргыз эли угуп атат да. Эчтеке жок экен, эчтеке жок экен. Бүгүнкү бааны мен өзүм маалымат алып келдим. Сиз Жакшы. жогоруда айтып атасыз 100 сом депчи. Ар бир унга бүгүн 300 сомдон ашык кошулуп атыптыр да. Мына өзүбүздүн бүгүнкү күндө базарда. А бүгүнкү күндө ушул мына ак ун Кыргызстандын фермасы мисалы баардык жанагындай производствосын токтотуп койгондуктан Казакстандан ундар көтөрүлүп келип атыптыр азыр. Эми кайра ушул ак ун эми ушундай көйгөй жаралганда кайрадан бааны көтөрүп мына базарга чыгарып атат да. Биздин бюджетте азыркы күндө 2 ай ичинде 2,5 миллиард выпадение болуп атат. Бюджетке доход түшпөй атат. Киреше түшүшү азайып атат. Эгер ушул темпте кеткен болсо 30 миллиардга чейин деген прогноз бар. Бирок ошол эле кезде эл аралык уюмдар бар. Ошол эле Кытай Республикасы, Италия канча миллион доллар акча жардам көрсөтүп атат. Алар бул грант түрүндө ушул абалга жараша мүмкүн ушул бизге жардамдар керек болот. Ошондон алдын алуу Карыз десеңер, жардамды ким бермегиле жөн эле мүлдем. алдын ала Дагы бир алтын кенди беребиз, дагы ат башын беребиз, дагы эмнесин беребиз дагы. эми ал башка тема, эмнесин берүү, бул жерде грант түрүндөгү сөз болуп жатат. Ошо гранттардын баардыгын доход кылып алып бюджетке бекитип отурасыңар. Грантты булар деген бюджетке доход кылып киргизип атат. Мен булар түшүнбөйм вообще, булар экономиканы кантип башкарып атат булар. Ошондуктан биздин өкмөт ар тараптан ушул чыккан көйгөйгө туруштук берүү үчүн аракет жасап жатат. Демек, чек арабыздын жабылышына кепилдик азыр Эч ким бербейт. Эч ким бере албайт аны, бирок мен ойлойм ушул өлкөлөрдүн ортосунда ушундай келишим болуш керек. Жабылган күнү деле жана соода саттык багытын биз жаппашыбыз керек деген келишимге барышыбыз керек. мисалы Кытай өлкөсүндө производствонун баарысы токтоп, жанагындай өндүрүш таптакыр токтоп калды да. Ал жактан товарлар келбей калды. Мисалы ошол тигүүчү тармактагы биздин бүгүн ишкерлерибиз кыйналып калышты, жана башка ушул сфераларда. Эми Казакстанда дагы чек ара жабылбайт деп атабыз. Эгер жабылбаса дагы жанагындай өндүрүштөр токтоп калаткан болсо, демек бизге киреше мындай импорт келбей калат да, кандай болот анда? Биздин экономика